ошондой өзүнүн мындай билме бир учураша турганда биз бош болуп калабыз. Бош болуп калганда биз протоколдон чыксак болот. Мен ошондон пайдаланып, өзүм Курмек Салич менен байланышып, телефондору менде өзүмдө бар. Байланышып, мен агай сизге жолугайын, жолугуп сүйлөшөйүн дегенде ал киши мындай аябай кубаныч менен кабыл алды. Мен өзүм болжолдогон жерге ал киши келди. Айдоочусу менен. Мен жалгыз бардым. Жалгыз барып отуруп 1,5 саат, 2 саат кобур ачтык, бирок эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Кобур ачтык, келинчеги каза болуп калганы боюнча ал киши бул жака келген жок, келе албайт, өзүңүздөр билесиздер. Ол жерге көңүл айткам, ушунчалык мүмкүнчүлүк жаралып калганына байланыштуу мен жеке барып, экөөбүз Куран окуп, анан кийин ал акыбалды сурашып, темабыз аябай чоң болду. Жашоо шаар, ким кандай жашап атат, ким эмне болуп атат. Ал киши жөнүндө мен жарым саат сурасам, ал киши өз жөнүндө жарым саат айтып берсе, мен дагы өзүм жөнүндө жарым саат айтып бердим. Эч кандай жашыра турган бир же мамлекеттик сырга татырган, же мамлекеттик сыр боло турган сөздөр деле болгон жок. Болушу мүмкүн дагы эмес. Коомчулук тараптан айтылып аткан сындарды кандай кабыл алдыңыз? Коомчулук жактан айткан сындарды сөзсүз кабыл алыш керек. Бирок мен коомчулукка бир нерсени айтып коеюн да, мени айтып атышпайбы, сиз депутат болсоңуз, анан кийин эң негизги басым сиз өзүңүз юрист болсоңуз, бул кишинин үстүнөн өкүм чыкса, анан сиздин барып учурашканыңыз туурабы же туура эмеспи дегенге басымдуулук кылып атат да. Кыргыздын эң бир улуулугу, же болбосо улуктугу ушундай бир жаман акыбалда адам жүргөндө, же болбосо мамиле кылып жүргөн адамдын ушундай башына ушундай иш түшкөндө сурап коймой, ал акыбалды сурап коймой, анан эң негизгиси каза тапкан келинчегине Куран окутуп койгон. Бул эң бийик, эң ийик нерсе деп ойлойм. Бул жерден эч кандай кыр же болбосо кылмыш издебеш керек.